Ыңгайлуулук жана коопсуздук туристтер үчүн мыкты реклама болот. Мындай пикирин Сооронбай Жээнбеков жооптуу мамлекеттик органдардын жетекчилери менен кеңешме өткөргөндө айтты. Өкмөт башчы жайкы эс алуу сезон учурунда чет элдик коноктор үчүн шарттарды жакшыртып, эс алуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу тапшырмасын берди. Ошондой эле туристтик инфраструктураны өнүктүрүү жолдору талкууланды. Туризм секторундагы атаандаштыктын дүйнөлүк индексинде Кыргызстан 115-орунду ээледи. Тизмеде коңшуларыбыз Казакстан жана Тажикстан бизден бир аз алдыраак турат. 136 өлкөнүн ичинен акыркы жылдары Испания лидерлик кылып келет. Бул рейтинг жыл сайын жаңыланып, тизме өлкөнүн коопсуздугу, саламаттык сактоодогу абалы, эл аралык ачыктык жана бааларга негизделип түзүлөт. Башкача айтканда, бул туристтердин кайсыл бир өлкөгө бараар алдындагы чечимине таасирин берген критерийлер. Люди просто хотят. Эс алуучулар коопсуздукту, баадагы туруктуу саясат жана тейлөөнүн сапаттуулугун каалайт. Бирок биз билгендей, бул маселелерде абал дайыма жакшы эмес. Бирок ага карабай былтыр туроператорлор мамлекеттик казынага 103 миллион сом которгон. Ал эми ички дүң продукт боюнча туризм тармагынын көрсөткүчтөрү 5%ды түздү. Бирок бул сектордун мүмкүнчүлүктөрү андан да чоң дейт өкмөттөгүлөр. Туристтерди өлкөгө тартуу боюнча маселени премьер-министрдин катышуусундагы жумушчу кеңеште талкуулашты. Айрыкча өзгөчө көңүл бура турган бул биздин аэропортторубуз жана чек ара бекеттерибизде өзгөчө көңүл буруш керек. Ал жерлерде жогорку деңгээлде тейлөө болуш керек. Өтүп аткан меймандарга, туристтерге ал жерде тоскоолдук болбош керек. Экинчи, Бишкек, Ысык-Көл, Бишкек, Ош жана башка трассаларда рейдтер жүрүш керек. Ушул режимде иштеш керек биздин патрулдук милициядагы. Учурда өкмөт туристтердин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бардык күчүн жумшоодо. Ички иштер министринин орун басары Алмазбек Оразалиевдин айтымында 3000ге жакын милиция кызматкерлер күн сайын курорттук зоналарды көзөмөлдөп жатат. Алардын ишмердүүлүгүн башкаруу үчүн Ысык-Көл облусунда ыкчам штаб түзүлгөн. Жолдогу абалга да өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Анын ичинде негизги Бишкек-Чолпон ата туристтик трасса да бар. Ар бир 12 чакырымында патрулдук милициялардын посттору коюлган. Бул иш-чаралардын аракети менен бир топ мыйзам бузуулар алдын алынууда. Бирок муну менен эле иш бүтүп калбашы керек дейт Сооронбай Жээнбеков. Биз шарт түзүп берсек, келген Кыргызстанда тарых жерлерге, ошол жерге туристтер келе баштайт, бирине уга баштайт. Ана эле шарт жок болсо, жолу жаман болсо, барганда мусор болсо, ал жерде туристтер барганда кача турган жер болсо, бир барат да кийин айтат. Мисалы, Европадан келсе айтат да жакында, аяка барбайык, вообще жолу жаман, тегере мусор. Айырда шарт түзгөн эмес, барсаң аяктан ооруп келесиң десе ким келет буяка? Эч ким келбейт да. Бул ички туризмге да тийиштүү маселе. Инфраструктура кыргызстандыктар үчүн да керек. Өлкөнүн курорттук болобу кайсыл бир аймагына өзүбүздүн жарандар дагы кызыгышат. Ал бул жолдордун шарты, жашоо шарты, ажатканалардын шарты, жалпы кызмат өтөө шарты, кандай кишилер иштейт, профессионалдарбы же жокпу, ошонун баары эле бир чоң көйгөйдү түзүп келет. Бирок ар бирин талдап карап келсек, көбүнчө айтабыз инфраструктура деп. Бирок мындай азыр туризмде жергиликтүү жерде иштеп келип аткан кишилер инфраструктураны кандай бир өзлөрү колунан келген нерсени кылып атышат. Сооронбай Жээнбеков туризм департаментине аймактагы туристтик инфраструктураны жакшыртуу долбоорун тездетүү тапшырмасын берди. Ал менен жаратылышка жана тарыхый эстеликтерге бара турган жолдор мыкты болуш керек дейт өкмөт башчы. Ал эми чет элдиктерге биздин өлкөдө ыңгайлуу болуш үчүн аймактарда туристтик борборлор ачылышы керек. Анда коноктор аймак тууралуу эле эмес, мейманканалардын дарегин жана аларга бара турчу транспорттун кыймылы тууралуу маалыматтарды алгандай болсун дейт Сооронбай Жээнбеков.